Жакында 17-ге чыгам. Бирок алдыга койгон максатым жок. Бүткүл адамдарга пайдамды тийгизгим келет. Бирок кантип билбейм. Насаат айтканда эч ким жок. Эч ким жок болуп жатат. Максат коеюн десе дейм, бирок жашоого деген кызыгы жок. Апам кээде айтып коем, апама кээде айтып коем. Медресеге тапшырайын деп. Бирок апам макул эмес дейт. Себеби буга чейин 2 жолу тапшырдым. Экөөндө тең окубай чыгып кеткем. Ошого насаат айтып, таргып берип коесузбу? Сонун болот эле. Алла разы болсун. Сабакка катышып атасыздар. Ашыгы менен таргыптар жетиштүү. Кудай кааласа 17-де экенсиз, Алла таалам иншалла келечек алдыда Алладан истикамат, астайдил деп коебуз. Шашылбай дуа кыла беребиз. Шайтан үмүтсүзгө алып бара берет да, акырын мына кылып атасың, ишке чыкпай атат. Жок. Үмүтсүздүк биздин динибизде капырлык. Куфр бул. Алладан эч качан үмүт үзбөңүз. Кудай кааласа ушунчага чейин алып келдиби? Ушунча нерсени сизге бердиби? Дагы берет. Жок элеңиз го, көз берди го. Ааламдагы баасы жок. Кулак берди сизге. Өңү башыңызды карасаңыз өзүңүзгө канча нерсени берген Алла таала. Кудайга шүгүр. Кичине иншалла ибадат менен алек болуң. Даватка мүмкүн болушунча убакыт берип туруң. Иншалла өзүңүздү постоянно занят кылыңыз. Мындайча айтканда, бекер поз, бекер жалкоолукка алып келбеңиз. Кичине болсо да билим алып, 17 жаш деген эмне ал? Билим алыңыз азыр мына. Куран жаттаңыз, илим окуңуз. Менде бир суроо жана бир сураныч бар эле. Суроо: эркек эмне кылыш керек уулду болуш үчүн? Суранычым: мага бир дуа кылып коюңузчу эркек уулду болууга. Алла таала машалла салих перзенттерди берсин, уулдан берсин. Туугандар мындай. Кимге уул, кимге кыз бенденин иши эмес. Бул Алланын иши. Алла субханаху ва таала кааласа уулдан берет, кааласа кыздан, кааласа аралаштырып, кааласа эч кимге бербей койгон. Бирок бербей койгону бул Алланын нааразылыгынын белгиси эмес. Жакшы түшүнүп алыңыз. Уzzab, ал-улама ал-уzzab. Ушундай алымдар өткөн, балалуу болбогон. Үйлөнбөгөн, совсем эле үйлөнбөгөн. Имам Бухари рахматулла алейхтин устаздарынан бар 70 жолу үйлөнгөн. Балалуу болгон эмес. Хаммад деген. Адашпасам. Эми мисалы бир 3-4 ай алганга чейин уруксат берет шарият. Балалуу болот. Кайра башкасын алып көрөйүнчү болобу экен? Жок. Дагы башка барса бала жок. Кайра дагы алып көрөйүнчү. Ушундай болгон экен. Алла таалам бербесе кыйын. Бирок бербесе карап туруп бул нааразы болуп, бул бактысыздыгын белгиси эмес. Айшени өзү деле перзенти болгон эмес. Ден соолуктары баары жакшы. Эми Алла тааламдын немеси бул. Буга андай эле кыжалат боло турган нерсе эмес туган. Албетте иншалла үйлөнүп, бул себебин ыктыяр кылып тандаш керек. Бирок эгерде ушу ден соолукту да карап, Алладан дуа да кылып, эгерде Алла субханаху ва таала перзент бербесе, Алла менен нааразы экен деп өзүңүздү жеп-жемелеп, анан Алла тааланын тагдырына каршы сүйлөй турган, айта турган болбойт. Бардык Алла тааладан. Эми кээде бирде Алла таалам только кыздарды берет экен, кээ бир үй бүлөгө. Кээ бир үй бүлөгө Алла таалам балдарды, уулдарды берип коет экен. Кээ бирлери аралаштырып берип коет экен. Эми Алла таалам берген. Себеп дуаны ыктыяр кыла бериңиз. Иншалла, Кудай кааласа. Бардык Алладан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде кимдин жүрөгү таза болсо, бүткүл денеси таза болот. Эгер жүрөк бузулса, бүткүл дене бузулат дейт. Муну кантип түшүнөбүз? Жана жүрөктү кантип тазалайбыз? Хадис бар, пайгамбарыбыз айткан: "Ала инна фил жасади ла мудга. Ида салухат салухал жасаду куллу. Ва ида фасадат фасада жасаду куллу. Ала ва хиял қалб. Ала ва хиял қалб. Ала ва хиял қалб." Кабардар, кулак салып койгула. Албетте денеде бир муштумдай эт бар. Эгерде оңолсо, бардык дене мүчөлөрү оңолот. Эгерде бузулса, бардык дене мүчөлөрү бузулат. Ал жүрөк деген. Ал жүрөк деген. Бул дегени жүрөк эгерде оңолсо, эмнеден оңолсо?
жүрөктө иман болсо, жүрөктө сүйүү болсо, жүрөктө райымдуулук болсо, жүрөктө такыбалык болсо, бунун бардыгынын жери жүрөк да. Имандын жайы тил эмес. Мухаббаттын, сүйүүнүн жайы тил эмес, жүрөк ал. Тили башка сүйлөп коет, бирок жүрөк мухаббат кылган бөлөк, жийиркени жүрөктөн ал. Коркуу жүрөктөн, үмүт жүрөктөн. Жүрөк оңоло турган болсо, Аллаху акбар. Ма ю'мин билла яхди қалба. Ким Алла субхана ва таала чын иман келтирсе, Алла жүрөгүнө хидаят берет. Алла субхана ва таала жүрөгүнө Алланы таныганга, өкүмдөрүн кабыл алганга, баш ийгенге Алла таалам жүрөккө күч кубат берет. Жүрөгү бардык пайгамбарлар дүнүйөгө келгендин максаты адамдардын жүрөктөрүн оңдоо. Руханий врачтар болот пайгамбарлар. Денени дагы, бирок негизги адам өзү эки нерседен турат да. Дене менен рух, тело, душа. Бирок экөөнүн кайсынысы негиз десе, рух негиз. Рухубуз бар, келдик да, рух болбогондо ким көтөрүп келет эле бизди? Жаназага алып келмек да. Адамдын баасы рух менен. Рух бар, ошон үчүн баалуу. Рух чыгып кетсечи? Рух чыгып кетсин, эч ким эмес да бул. Падыша рух чыгып кеткенден кийин ким ал? Туруп да жөнүнө. Өлүк да. Ким болсун? Менмин деген кары, менмин деген алын. Жан чыгып кетти, ким? Өлүк. Бир аалым айтат, мен таң калганмын дейт. Burada acılıkka барган экен, Саудиянын падышасы өтүптүр да. Падышасы өтүптүр. Ал жерде королевство да. Падышасы өтүптүр. Король. Саудиян король. Анан жаназада күтүп турабыз дейт. Эмне деп жарыя кылат экен депчи. Аларды азыр кайтып атканда, азыр Малик дейт. Падыша. Хадимин Харамайн Шарифайн. Мындайча айтканда эки ыйык Мекке менен Мединанын хадимы дегени, ошонун хранитель, сактоочусу, кызматчысы, ошого машаалла көзөмөлдөөчүсү депчи. Эмне деп жарыя кылат экенин күтүп отурса, өлүккө жаназага тургула деди дейт. Бас эчке айткан жок дейт. Жаны чыкканга чейин өлүккө жаназага тургула деп айтылбайт эле да. Өлүккө деп айтылат. Аты айтылынат эле, даңазаланат эле, өзүнүн мансабы айтылынат эле. Паланча деп сөздөрдү кошуп айтат эле. Азыр кандай? Паланча. Келгенде болду. Өлүккө тургула жаназага дейт. Бардык атын. Азыр эмне эле мисалы депутат, министр, бай, ар кандай аттар көп да азырчы. Бирок өлүккө келгенде бир да укпасаңар керек. Соттун жаназасы, прокурордун жаназасы, байдын жаназасы жок. Өлүккө тургула дейт. Өлүктүн жаназасына тургула дейт. Бир эле ат калат да болду. Өлүк деген ат калат. Ошон үчүн иншалла пайгамбарыбыз, бардык пайгамбарлар жүрөктү туугандар оңдош үчүн келген. Караңыз. Ааламдын оңолуусу адамдын денесине чыккан амалдын оңолуусуна карайт. Адамдын оңолуусу жүрөгүндө оңолуусуна карайт. Ошон үчүн айтат, жүрөк адамдын падышасы, адам ааламдын падышасы. Жүрөк оңолсо адам оңолот, адам оңолсо аалам оңолот. Жүрөк бузулса, адам бузулат, адам бузулса, аалам бузулат. Адам бузулса, суу дагы бузулат, кургактык дагы бузулат. Бардыгы бузулат туугандар. Ошон үчүн пайгамбарлар келип эң биринчи жүрөктү оңдошкон, чтобы адам оңолсун. Адам оңолгондон кийин амал оңолуп, Алла Таала акыбалды оңдоп. Иншалла бул кантип жүрөк кантип оңолот эле? Пайгамбарлардын мээнети, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мээнети менен оңолот. Алла Таала хадиси кудусиде силер мен жөнүмдө кандай ойдо болсоңор, мен да ошондой ойдомун деген. Бул хадиси кудусидин мааниси кандай? Буну айтып бергенбиз тууган өткөнкү сабактарда эле. Сабакка кирсеңиз кенен. Алла тууралуу кандай ойдо болсоңуз, ошондой ойдо болот деп.
Кандайсыз уста ден соолуктарыңыз, иштериңиз жакшы, алхамдулилля, аман эсенсиз бүтөт. Мен сизге кайрыларым узун, кааларым узун, өмүр бакубат жашоо. Кудайымдын жакшы көргөн, бендеси жакшы көргөн кулу болуңузду каалайм. Амин. Жаман нерседен, жаман көздөн Кудайым сактасын. Амин. Мен сизге 3 суроом бар эле дейт. Биринчи, мен намаз окуганыма аз болду. 16 жашыман баштадым. Ушуга чейин окулбаган намаздарым кандай болуп калат? Мындайча айтканда, каза кылып окуп кутулушум керекпи? Же ушул бойдон окуп кете берсем болобу? Жок, казаларды окуш керек тугандар. Мына качан намаз баштадыңыз, өзүңүз санаңыз. Балагатка качан толгонсуз? Акырындан көз коркок, кол батыр. Күн сайын бир эле күндүкүн окуй берсеңиз, багымдаттыкы 2, пешимдики 4, асырдыкы 4, шамдыкы 3, куптандык 4, витр важип менен 3. Так. Демек 5 убакыт намаз витр важип менен болду. 6. Ушуну эле ар бир намазга деле кошуп окуй берсеңиз, Кудай кааласа, бир жылдыкын окуп коесуз. Күн сайын 2ден окусаңыз, бир жылда 2 окуп коесуз. Оңой эле ал. Ошон үчүн бирок окуш керек, кутулуш керек туган. Мен өзүм аял затынан аралык менен жүрүүгө аракет кылам. Алхамдулилля, тазамын. Менин айтарым, аял затынан кандай аралыкта жүрүш керек? Туугандардын кыздары дегендей, кол кармашып учурашсам болобу дегеним уландысы бар дейм. Уландысы бар. Ошону кененирээк түшүндүрүп кетиңизчи. Караңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, мен силерге эң чоң сыноо, фитна аялдардын сыноосун таштап кетип атат. Ошон үчүн аялдардын фитнасынан пана тилегиле. Аллахумма инни ауду бика мин фитнатин ниса. Аялдардын фитнасынан пана тилегиле. Албетте, алхамдулилля, өзүңүз узак алып жүргөнүңүз жакшы. Ошон үчүн Алла Таала Куранда куллил муъминин ягудду мин абсарихим. Айткын момун эркектерге көздөрүн ылдый кылсын деген. Ва яхфаду фуружахум, уяттуу жерлерин сактасын деген. Бул аялдарга да айтылган. Муъминат аялдарга да айтып кой, пайгамбарыбызга айтып атат да. Ягдудна, алар болсо көздөрүн ылдый кылсын дейт. Уяттуу жерлерин сактасын дейт. Кандай болгон чакта дагы мына өзү махрамдар менен кол кармашып учурашсаңыз болот, намахрамдар менен болбойт. Мен түшүмдө маркум Чубак ажыны көрдүм, рахматулла алейх. Мен караңгы жерде жатыптырмын. Бир кезде аппак жер жанымда суу атып жатыптыр. Ал суудан Чубак ажы ичип, анан ошол эле ичип жаткан суусунан мага берди. Кийин маани берген эмес элем. Аман кайра түшүмө, эмес элем. Анан кайра түшүмө сиз кирдиңиз. Сиз суроолорго жооп берип жатыпсыз. Мен сизге түшүмө Чубак ажы кирди деп суроо бергенче, сиз кетип калдыңыз. Суроо бере албай калдым. Суроомо жооп берип, түшүмдү жооп бересизби? Жан дүйнөмдө тынчтык болбой жатат. Сурооңузда жан дүйнөмдө тынчтык болбой жатат. Жок, алхамдулилля. Агылымда түш көрүү өтө жакшы нерсе. Тим более суу берип атат, аны тынчтанбай, мындай кооптонуп, мындай жан дүйнөңүз тынчтанбай, тынчтык болбой жатат деп атпайсызбы? Жок. Анда чочулабаңыз ал. Алхамдулилля, наоборот, бул жакшы түш. Кудайга шүгүр, иншалла. Бул суу болсо өмүр. Суу, ким суу көрсөм дегени? Бул өмүрдөн. Алла Таалам Кур'ан-ы Каримде айтат, биз ар бир нерсени жашоосун суудан бергенбиз. Сиз бизде деле алхамдулилля, суу алхамдулилля жакшы нерсе. Тим более дамланы көргөн болсоңуз. Мен хижаб кийейин дегем, бирок ата-энем буга каршы. Эмне кылсам болот? Кызмат кылыңыз, дуа кылыңыз, садака бериңиз. Менин жашым 20-да. Атам менен апам көп жылдан бери ичет. Намаз окуйлу деп даават кылсам, такыр уккусу жок. Кээде кандай чоң күнөө экенин катуу кыйкырып айтып салам. Эч ыйманга келтире албадым. Чоң энемдер менен да бир туугандары менен да катташпайт. Мен катташып турсам, мени жаман сөздөр менен сөгөт. Мен кандай айла кылаарын билбей калдым. Анан тамагына арактын дарысы болот экен. Ошону кошуп берип салсам күнөө болбойбу? Анан дагы кээде акчасын алып, өзүнө керектүү бир нерсе же бир
же карыздарын берип салам, андай кылганым туурабы. Мында карагыла туугандар, өзгөчө жаштар. Ата энеге насаат айтканга акыңар жок. Ата энеге сунуштаганга акыңар бар. Сунуш катары айтыңыз, буйрук катары эмес. Түшүндүңүзбү? Сөздү о үстүнөн мындай баспай, астынан көтөрүп сунуштаңыз. Кыйкырбай, өкүрбөй, бакырбай, урушпай. Эми кабыл алса алат, албаса эчтеке эмес. Сиздин мойнуңузда кыйкырсаң эле кабыл алып калса болот, бүткүл дүйнө оңолуп кетпейби? Кыйкыргандардын бардыгы менен, Жок, наоборот, алхамдулилlah, жумшак, кызматты кылып, көзүңүзгө жаш алып, жүрөгүңүздөн кейип, ата ушул жаман ишти таштап койсоңуз жакшы болот эле. Жаман сөз, мына жаман ичкенди таштап койсоңуз жакшы болот эле. Апа, ушунча убакыт келди. Жакшынакай кызмат кылгандан кийин анан айтыңыз. Тамак бышырып бериң, кийимин жууп бериң, төшөгүн салып бериң, башына массаж кылып бериң. Жакшына бир убакыт, момент келип калат да, ошол моментте акырын айтып, белек алып бериң. Акырын даватка барып келсек жакшы болот эле. Жан дүйнө рахаттанат экен, жан дүйнө тазаланат экен, дуалар кабыл болот экен. Көп болсо бир 3 күн экен деп, акырын кадам таштабайсызбы? Анан кийинки суроолоруңуз эми албетте карыздарын берсеңиз боло берет, өзү бергиси келбесе. Менин суроом так. Менин жашым 24-тө, 6 балам бар, 5 мал намазым бар. Көйгөйүм, өзүм арыкчыра элемин, бирок төшүм абдан эле чоң. Кийим кийсем жаршыгы жок. Үстү батпайт. Төшүмдүн чоңдугунан уялып бүкүрөйүп жүрөм. Ошол себептен далым ооруп талыйт. Хирургиялык жол менен төшүмдү кичинертсем болобу? Жооп берип коесузбу, Алла ыраазы болсун? Жок, Алла Таалам жаратканы. Андайдын кереги жок. Андан таптакыр кереги жок. Кайра дагы бир жакшы кылам деп жаман кылып ал. Ден соолук жакшы, бүкүрөйүп жүргөн кереги жок. Түз эле адам катары, алхамдулилlah, басып эле. Алла Таалам эми кээде суноо катары ылдый өдө кылып жаратканы. Бирок акыр кезде мына жаштар ар нерсе кылып атпайбы? Кулактарын, мондай мурундарын, лаптарын, башкаларын. Болбойт булар. Дары-дармектер менен тияк-бияктан кылбайт. Алла Таалам берген, алхамдулилlah, Алла Таалам берген дене түзүлүшү эң чырайлуу түзүлүш. Устаз, мурун мамам көз ачыкка барыптыр. Ал көз ачык улуу кызыңыз бар экен, ошол сиздерди кыйнайт, жашоодо кыйналат деп айтыптыр. Ошондо кандай болуп калат? Мен башында маани деле берген эмесмин. Азыр сенин кыялың көз ачык айткандай болуп баратат дейт. Анан ойлонуп калам дейт. Астагфирулла. Көз ачыктардын бардыгы болбогон окат тугандар. Булардын бардыгы акча ала турган аферисттер. Ар нерсени айтып болжолдоп, кичине жин тияк-бияк кулакка тебет, ошо менен бардыгын. Ага ишенбеңиз ал. Ага ишенип не кыласыз? Анан көрөк азырчы мен айтам да сизгечи. Сиз мына көз ачык кыялыңы такмин этиңиз, берген эмесмин. Азыр сенин кыялың көз ачык айткандай болуп баратат дейт. Сиз кыялыңызды оңдоп, мүнөзүңүздү чырайлуу кылып, ушу көз ачык точно ката экенин докажет этип коюңуз. Ушу көз ачык совсем болбогон окат экенин бир докажет этип коюң. Кыялыңызды оңдоп, мүнөзүңүздү чырайлуу кылып, жылмайып, дайыма жакшы иш кылып, кичпейил боюп, апале апа, атале ата деп, уже точно билсин, жок, баягы көз ачык айткан. Экинчи барбайм ушу көз ачыкка деп тоба кылып берсин. Аферистти ачык коюшуңуз керек да. Ачык неме кылып. Мүнөзүңүздү оңдоп коюң. Үйгө арам конфет келгенде жебегиле арам болот десем, мени угушпай. Бир-эки жолу айтып коюу парызбы? Же такай айтыш керекпи? Бирок мени укпайт. Иштеке караңыла. Тыюу салганда да акырын айтып бериш керек. Акырын айтып туруш керек. Токтотуп бир-эки жолу айтып кое бере токтотпой. Телефондор кичине өчүрөлү туугандар. Ызы болуп кетти го буга. Мажлистин адеби бар, илимдин адеби бар. Мындай туугандар, мына азыркы конфет боюнча вообще эле кандай гана арам болбосун, адам айтып туруш керек. Бани Исраил ушул жерден ката кеткен. Алар жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарат эле.
Кийин анан бул жаман ишиңерди кылбагыла дегенде токтотуп койду дагы. Аралашып тиричилик өткөрө берди. Алла Таалам алардын жүрөгүн жакшылар менен жамандардын жүрөгүн аралаштырып койду да. Анан наалат бардыгына, азаптын бардыгына чогуу келген да. Хадисте келет, ошон үчүн сиздер дагы Бани Исраилге окшобогула деген. Жакшылыкка чакыра бергиле, тажабай. Жамандыктан кайтара бергиле, тажабай. Пайгамбарыбыз айткан, жакшылыкка чакырып тура бергиле, жамандыктан кайтара бергиле. Болбосо ушундай бир убакыт келип калат, дуа кыласыңар, дуаңар кабыл болбойт. Жардам сурайсаңар, жардамың силерге берилбейт деген. Ошондой болуп калбайлы, ошон үчүн акырын айтып чакыра бериш керек. Так, эгерде никеге кыздын атасы каршы болсо, кандай болуп калат? Алла разы болсун. Устаз. Кыздын никеге атасы каршы болсо болбойт. Атасы эң биринчи вали атасы. Да? Ошон үчүн атасын разы кылыш керек. Атасынын макулдугу менен алгыла. Куран окууда Фатиха сүрөсүн окуп, анан кайра ага Аср сүрөсүн окуп, ага анан Фалак сүрөсүн окуп, анан Ихлас сүрөсүн окуп кошуп кетсе болобу? Куран жөнөкөй окуганда кошуп кете бериңиз, бирок намазда тартип бар. Намазда Фатихадан кийин Асрды окуңуз, Аср сүрөсүн билеткенсиз. Андан кийин Ихласты окуңуз. Андан кийин Фалакты окуңуз. Очередде ушундай да. Кызым 5 класста мендей караңгы болушун каалабайм динден. Бирок 2 дипломум бар. Кыздардыга ылайык лагерь же мектептер барбы Бишкекте? Азыр немеге кирсеңиз көп эле чыгып атат болуш керек. Интернет аркылуу. Адрестерин мен деле билбейт экем. Жевшен деген китеп эмнени түшүндүрөт? Билбейм. Жевшен экен. Жевшен дейби? Билбейт экем. Жолдошум сени менен жашабаймын, ажыраштым деп айткан. Ошондо талак түшөбү. Талак түшүп калат. Альфия деген ысымды чечмелеп бериңиздерчи, мааниси кандай? Альфия деп, Альфия ибн Малик деп коет. Арабтарда бир грамматика китеби бар арабча. 1000ге жакын, 1000дин тегерегиндеги ырда альф деп өзү 1000 айтат. Альфия деп ошо 1000 ырдын аты. Альфия деп. Мен ошо түшүнүшүм. Мени түйшөлтүп келген төмөнгө суроолору. Мен банк тармагында иштейм, кредит бөлүмүндө эмес. Банктын кирешеси ар кайсы булактардан толтурулат. Мен банктагы ишимди уланта берейинби, же чет өлкөгө барып дальнобойщик болуп иштегеним оңбу? Ушуга байланыштуу шарияттын өкүмү кандай? Кененирээк түшүндүрүп берип коюңузчу сураныч. Алдын ала рахмат. Кредитте отделде иштебесеңиз, башка жумуштарда иштей берсеңиз болот. Менин күйөөм 8 айдан бери казино ойноп жатат. Онлайн ойнойт, кээде барып ойнойт. 130 миңге чейин жетип калды. Уттурган акчасы. Өзү намаз окуйт, бирок макул башка ойнобойм дейт, бирок мага айтпай жашырын кайра ойной берет. Тугандар, арам нерсе береке келбейт. Арамдан эч кандай береке, тынчтык, бейпилдик болбойт. Ошон үчүн иншалла бул арам нерсени таштаңыз. Таштаганга үйдө таалим өткөрүп турула, чогуу сабакка катышып турула, Куран окуп, андан кийин даватка чыгып турула. Убакыт барбы? Аялымын боюнда бар, 6 ай болуп калды. Врачтар порог сердце анан не дейт? Дуана оорулуу деп жатышат. УЗИден эмне кылсак болот? Врачтар алдырганы совет берет экен. Сиздин жообуңузга муктажбыз. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Барыбыздан амин. 6 ай болуп калган. Туган мындай кылыңыз. Садака бергиле. Садака бар го. Келген балени дагы келелек баленени да жок кылат. Келген балени жок кылат, келелекти ошол жерден эле кайтарат. Жаман көздөн, сыйкырдан, чүнтү ушудан тосо турган садакадан күчтүү амал жок. Ошон үчүн иншалла карап туруп кан чыгарыңыз садака дегенден. Колуңуздан эгерде мүмкүнчүлүк болсо да, бул дагы. Мүмкүнчүлүк болбосо мейли бирар нан, тияк садака берсеңиз деле болот. Бирок мүмкүнчүлүк болсо кан чыгарганга жетпейт. Жакшынакай болгондо дагы ордунда жөн турбаган кээ бирлер билесиң го мындай. Букалары бар, кочкорлору бар.
ошондойлорду алып бисмилля аллаху акбар деп мууздап, Алладан калыс ниет кылып, этин өзүңөр жебегиле, бечара кембагалдар бар, издеп жүрүп бергиле ушунун бардыгын. Аларды чакырып эмес, барып бергиле. Кудай кааласа, иншалла Алла Тааланын колунда перзент жаратуучу дагы, шыпасын берүүчү дагы. Анан кийин иншалла бир 2-3 жакшы ыймандуу, тажрыйбалуу мусулман браштар менен кеңешип көргүлө. Кудай кааласа жакшы болот деген үмүттө эле боло берейли. Бирок эртең тескериси жагын алганда кокус дагы эле болбой атса, анда мындай, анан браштардын айтканын кыласыңар. Ясин сүрөсүн мынтип окуса болобу? Ясин, Ясин деп 7 жолу айтып, Мубин деген жерине кайра башынан окуп, экинчи Мубинге келгенде кайра башынан 7 жолу кайра кайтып окуса болобу? Анан Залика тaqdirul azizul alim дегенде жеринен 14 жолу, анан Саламун кавлан мир Раббир Рахим деген жеринен 16 жолу окуп, анан акырында Авалайсаллади деген жерден аягына чейин 4 жолу окуса 41 Ясин болот дешет. Ушул туура эмес да. Ар ким ошо ойлоп отуруп эле зеригип чыгара берет ошо эле. Дин да болчу. Пайгамбарыбыз айтпаса, ошон үчүн каратып андай кылып өрбөш керек анда. 41 жолу каяктан болсун. Жөнөкөй эле алхамдулилля чын жүрөктөн Ясин окуңуз. Ясиндин машалла фазилети өтө чоң. Пайгамбарыбыз айткан, ар бирисинин жүрөгү бар. Курандын жүрөгү Ясин. Өтүп аткан адамдарыңарга, өтүп кеткендериңерге Икра сураты Ясин аля маутакум, өлүктөрүңөргө Ясин окугула деген. Ясин машалла кереметтүү сүрөлөрдүн бири. Кажетти бүтүргөнгө башкача таасири бар. Ясинди бир жолу окуган Куранды 10 жолу хатым кылган соо берилет. Бирок азыркында мына тартип жок нерсе. Тахажжуд намазды кантип окулат, рахма? Тахажжуд намазы мына азыр бүгүн канча болуп калды? 18 болду, 9. 22-сине чейин, күндүн эң узуну 22 июнга. Кудай кааласа, эми таң атканга чейин, эгерде табиятыңыз жакшы тартып атса, 12 рекетке чейин окуңуз тахажжуд. Чарчап атсаңыз, мен 2 рекет. Таң атканга чейин окуңдар. Мен чет өлкөдө иштейм. Досторум карызга акча сурайт, бирок кайтарып бербейт. Кайра сурашса, эмне кылсам болот? Мүмкүнчүлүгүм жок деп коюңуз болду. Берүүгө мүмкүнчүлүгүм жок. Бүттү. Акчам жок десеңиз, жалганчы болуп каласыз. Акчаңыз бар да. Берүүгө мүмкүнчүлүгүм жок деп коюңуз болду. Салам алейкум. Сакал кой важиппи, сүннөтпү? Важип. Намаз учурунда имамга уюп намаз окуганда, рүкүгө, саждага барганда Аллаху акбар айтылабы же имамдын айтканы жетиштүү болобу? Жок туугандар, караңыздар. Имамга ыктыда кылып Аллаху акбар дейбиз го? Бул фарыз. Имамга дагы фарыз, аркадагы ыктыда кылган бардык адамдарга фарыз. Эгерде ушуну жөн кулакты кагып эле Аллаху акбар дебей койсоңуз, сиз намазга кирген жоксуз. Сиз намазда эмессиз. Сиздин намазыңыз болбой калды. Ошон үчүн аркада ыктыда кылып аткандар, имам Аллаху акбар деп окуп атса, сиз дагы колуңузду көтөргөн менен биргеликте Аллаху акбар дейиңиз. Бул фарыз сизге дагы. Эми рүкүгө барганда, саждага барганда Аллаху акбар, бул ат-такбиратул интикалия деп коет. Бул фарыз эмес. Сүннөт. Айтасыз. Ичиңизден айтасыз. Имам Аллаху акбар деди, рүкүгө барды. Сиз да ичиңизден Аллаху акбар деп барасыз. Сами Аллаху лиман хамида дегенде Раббана лакал хамд. Аллахумма Раббана лакал хамд. Раббана ва лакал хамд. Раббана лакал хамд. Кайда айтсаңыз. Бизде кыскасы Раббана лакал хамд мененчи. Андан кийин Аллаху акбар деп саждага барганда, сиз дагы ичиңизден Аллаху акбар деп барасыз. Хорошо? Ат-тахиятты окуйсуз, салам бергенде салам бересиз артынан. Намаз, так. Мен глобуста иштейм, кассир болуп. Ал жакта арак сатылат. Ушундай жерде иштегеним туурабы? Же продавец болуп алсамбы, кассада отурбай? Кандай кеңеш бересиз? Сизге рахмат. Продавец кассанын кандай айырмасы бар? Сатып турган, башка жака продавец болуп алсамбы? Карап көрүң, башка жака тартса, башка жака. Эми биздеги арак ал ачык эле арам. Жасаганы дагы, ичкен да, иштирген да, ташыган да, саткан да, саттырган да, көтөргөн бардыгы.
Намазды бир окуп, бир окубай жатам. Үйрөнүп алып кетиш кыйын болуп жатат. Өзүм 17 жаштамын. Кантип намазды тургуза алам? Иншалла Кудай кааласа. Жаш экенсиз бекем, намаздын пайдаларын көбүрөөк окуңуз, Алладан дуа кылыңыз. Күйөөм анда-санда кумар оюндан утуп, бизге тамак аш алып келет. Эмне болот? Биз дагы кыздарым күнөөгө батып жатабызбы? Аллаху акбар. Жебеңиздер. Кумардан тапкан акча арам. Кумардан акча таап туруп сизге бир нерсе алып келсе, жебеңиз. Анан көрөк айтыңыз күйөөңүзгө. Бизге катыган нан эле алып кел, просто адалданчы. Кумардан, арамдан таап туруп, торт алып келгенден көрөк, жөн эле катыган нан алып кел, ошо менен. Сахабалардын аялдары айтат эле, күйөөлөрүнө. Бизге анан көрөк, арамдан жилик, устукан алып келгенден көрөк, адалдан эле бир катыган нан алып келип берсең болот деп айтат. Арам менен чоңойгон дене, Кудай сактасын. Бир лукма өтсө арамдан 40 күн ибадаты кабыл болбойт деген. Хадисте келет, ким арам менен чоңойсо кайсы дене, ага дозоктун оты жетишти деген. Ошон үчүн ага айчки жакшы түшүндүрүп, балдар биз барыбыз, бизге арамды менен бакпаңыз. Пешенетер менен аркан таап келиңиз, пожалуйста деп. Убакыт болду, бүттү.